Birinci ele mesele konstitutsiyani Tekebаев özünün jeke kızıkçılığına çıkkan, yazgan degen söz menен çıktınız, hurmattуу Sadır Mırza. Мындай болушу мүмкүн. Эске айтам. Бирок анчалык биз мыйзамды жазып жүрөбүз. Мыйзамдарда биз керек болсо бир 4 пункттан турган мыйзамда ката кетиребиз. Кайта мыйзамдарды кайта жазып оңдойбуз. Бирок толук конституцияны жазып атканда жаңылыштыктар кетиши мүмкүн деген ойдомун да. Бул далили жок күнөө бирөөнүн башына. Dalili yok, күнөөнү эч убакта айтпаш керек. Деги эле мындай түшүнүк бар. Презумпция невиновности деген. Бул күнөөсүздүктүн презумпциясы. Бул бардык жерде кабыл алынган норма юриспруденцияда. Күнөөсүн так далилдемейин эч кимди биз күнөөлүү деп айтпашыбыз керек. Эл алдында. Анткени сизге окшогон жогорку абройлуу адамдар айтса, эл аны түп эле түшүнө алышы мүмкүн. Dalil var mı? Sizge aytты öyle, men özümden kızıkçılığıma жазкам. Eğer şöntüp aytsa, balançan çısloda, balança jerde maga aytkan, janımda dagы 2 kübө turgan dep kübөлөрүн толук аташ керек. Ошондо биз айтабыз анда, бул Tekebаев өзүнүн кызыкчылыгына жазган экен. Бул биринчиси. Анан демилге боюнча айттыңыздар. Мына депутаттар демилге көтөрүп чыгып, долбоорду алып чыкты эле. Tekebаев айткандан кийин баары коркуп кетишти. Эмне үчүн коркуп кетишет? Эмне үчүн 80 депутат бир Tekebаевден коркуп кетиш керек? Мен түшүнбөй атам ушуну. Эмне үчүн? Эгерде акыйкат болсо, эгерде чындык алар тарапта болсо, эгер алар туура жол менен алып чыгып атса, эмне үчүн коркуп кетиш керек? Менин оюмча, ал жерде алар чындыктан коркуп кетти. Алар акыйкаттан коркуп кетти. Алар бүт процедураны бузуп, бүт мыйзамды бузуп туруп алып чыгышты долбоорду. Бул эми сиз юриспруденциядан түшүнүңүз бар. Канча жолу депутат болгон киши түшүнүңүз керек эле да. Бул долбоор бардык мыйзам бузуулар менен алып чыкты. 114 статьяны, конституциянын статьясын тебелеп алып чыгышты. Ошондуктан чындык акыйкат алар тарапта болбогондон кийин уяты бар депутаттар коркуп кетпей эле, уяты бар депутаттар өзлөрүнүн колун кайта чакырып атышты. Бул эмне деген долбоор? Эгерде депутаттар таанышпай туруп, жөн гана биз алып чыгабыз деген демилге дегенге кол коюп, анан ошонун шылтоосу менен толук жаңы конституциянын долбоору чыгып атпайбы? Ошо да болуп атпайбы? Анан кеңешме кылдык деди. Кеңешме бул туура жол болчу. Эмне үчүн башында эле кеңешме кылып алып чыкпайсыңар? Эмне бул аракетпи, кокус өтүп кетсе, биз долбоорду ушу боюнча референдумга коебуз дагы өткөзүп ийебиз. Бирок коомчулук чыкты эле, акыйкат чыкты эле, чындык чыкты эле, эми кеңешме деген атка өзгөртүп салдык. Бирок долбоорду алып чыккан инициаторлордун жазасы жөнүндө айтышыңыз керек да сиз. Алар тарыхый, саясий жоопту тартыш керек да, моралдык жоопту тартыш керек да. Ошол долбоор туура эмес чыккан, мойнубузга алабыз. Муногу инициаторлор, ушулар алып чыккан, булар деген тарыхый, моралдык, саясий жоопкерчиликти тартат деген сөз болсо, мисалы мен канагаттанмакмын. Чынында. Бирок андай сөз болгон жок. Алар коркуп кетиптир, анан 80 депутат, толук парламент бир Tekebаевдан коркуп кетиптир, эми кеңешме кылып атын өзгөртө салыптыр. Бул парадоксалдуу нерсе, бул абсурд менин оюмча. Андан кийин кетели. Мына 1-2 ай карайбыз эми деп атат. Сиздин сөзүңүздө дайыма 1-2 ай деген сөз чыгып атат да. Бул дагы деле үмүттү үзбөгөндүктү билдиреби деп корком мен. Ушул референдумга долбоор алып чыгып кетеби деген коркунуч бар коомдо. 1-2 айды улам кайталап жатабыз. Эми жаңы мыйзам жазылып атса, бул жок дегенде берки 6 ай болуш керек да бер жагы. 6 ай бер жагы. Жок, 1-2 ай деген сөз улам сиздин оозуңуздан чыгып кетип жатат. 1-2 айда мыйзам талкууланат. Жаңы конституция эмес, жаңы конституция 1-2 ай талкууланбайт. Кайда шашып баратабыз? Эмне болуп баратабыз? Шашкандыктын белгиси, демек ар жакта кандайдыр бир саясий оюндар бар экенинен кабар берет. Эми андан кийин
sözümüz ayttыңыз. Мына Зулушев парламенттик же президенттик деп референдумга алып чыгыш керек деген сөздү. Туура? Мен бул сөзүңүзгө толугу менен кошулам. Толугу менен кошулам. Бирок бир суроо. Анда кеңешмени эмне жыйнап жатасыңар? Эмне үчүн азыр кеңешме болуп жатат? Логика. Биринчи эл чечиш керек. Парламенттик болобу же президенттик болобу референдумда. Анан кийин кеңешме жыйналат да. Эл чечкенден кийин. А бул азыр кеңешме президенттик кылып чыгарып койсо, эл парламенттик деп чечип койсо, бул кеңешме же болбосо парламенттик деп чыгарып, эл аралаш деп чечип койсо, кайта кеңешме жыйнайбызбы? Ага деген мамлекеттин, элдин акчасы кетип атат да, канча деген адистер азыр олтурушат башын ортушуп ошол жерде кыйкырып өкүрүп. Анда алардын баары текке кетет экендер, нөлгө. Бул ыраттуулук жок экенин билгизип атат да. Ыраттуулук жок. Биздин жумушта бара жаткан жумуш bir kandaydır bir ele arabaga baарын жүктеп алып кетип баратабыз. Каякта көстө кетип баратабыз билбейм. Алдыгабы же арткабы. Ыраттуу бололу. Биринчи парламент референдум мейли айтсын, эл айтсын. Биз президенттик же болбосо парламенттик же болбосо аралаш. Эл чечкенден кийин анан конституция кеңешме жыйнайлы, анан чечели, анан ошол конституцияны жазалы. Бул эми баарына түшүнүктүү эле нерсе го. Жеке кызыкчылык менен жазылган деп улам айтып атасыз. Айыптап атасыз. Бул далили жок. Мындай далил сөздү айтпаш керек. Андан кийин Маевскийден алган 1 миллионду. Муну бүткүл саясий элита билет дедиңиз. Эми биз кандай азыр жумуш алып барышыбыз керек? Саясий элита айтып жатат деп эле бирөөнү күнөөлөшүбүз керекпи? Бүт өлкөгө. Алганбы, албаганбы, жанында туруп көргөндөр айтыш керек да. Далили бар. Мына айттыңыз эле Кулов, Субаналиевтер билет деп. Кулов бүгүн айтты дагы, мен аралашпагыла, мен билбейм, менин далилим жок деп койду. Не болду ошондо? Сиз калпыча болдуңузбу? Далили жок нерсени айтпаш керек да. Жанымда турган киши жок дегенде эки киши айтса, мына мен көргөм, менин көзүмчө Маевский $1 миллион санап берген. Мына мен айтам ошону десе, ошонун аттарын айтып, сот чечиш керек да, сиз эмес. Сиз айтып атасыз, алган деп Куловдун атын айттыңыз эле. Кулов кече күнү айтыптыр, мага айтышты. Мен аралаштырбагыла, мен көргөн эмесмин деп койду. Уят нерсе да. Мындай нерсени сиздин даражаңыздагы киши айтпаш керек. Көрбөгөн нерсени айтпаш керек. Дагы деле мен кайрылам. Презумпция невиновности. Күнөөсүздүктүн презумпциясы мындай чоң абройлуу сөздү сүйлөп атканда эң негизги болуп ошол чыгыш керек. Саясий элита деп коесуз. Саясий элита айтып жатат деп. Мына сиз түрмөдө жатканда саясий элита дагы мага айткан. Эсиңизде барбы түп окуясы? Ошол жерге саясатчылар барып, Болот Шер, Дооронбек Садырбаев баштаган саясатчылар барып. Болот Шерди ошол жердеги кандайдыр бир топ каршы болгон. Сабап, уруп, жанчып жерге жаткызып. Бирок өзүн сындырса да мүмкүн физикалык кайратын сындыра алган эмес. Болот Шердин. Болот Шер ошол жерден инсульт алган. Дооронбек Садырбаев ошол окуядан келип, ыйлап, кордолуп, элим эмне болуп калдың деп, бир аз убакыттан кийин өтө берди. Түп окуясы буга себепкер болду. Дооронбек Садырбаевдин өмүрүнө жана Болот Шердин дагы өмүрү кыскарды, биринчи инсультту ошол жактан алды. Буга саясий элита келип айтчу. Ушул түп окуясын Садыр Жапаров уюштурган деп. Бирок мен аларга айтчумун, менин далилим жок. Силердин да далилиңер жок. Антип айтпайлы. Же болбосо мен да саясий элита айтты. Ушул окуяны Садыр Жапаров уюштурган деп айтсам туура болобу? Кандай деп ойлойсуз? Демек, тастыкталган далил жок нерсени алган, кылган деген басым сөз менен айтпаш керек. Мүмкүн деп айтсаңыз дагы
Başkaça olmak. Andan keyin sot reforması jönündө, mыйзам жөнүндө айтып атасыз. Men alıp çıkanmın dep aytасыз. Эмне үчүн азыр айтпайсыз элге? Анткени эмне? Эми президент болгондон кийин ал соттор башкача көз карашта карап калдыңызбы? Азыр айтыш керек. Сот реформасын кылмайынча биздин мамлекет алдыга өспөйт. Биздин мамлекет алдыга өспөйт. Азыр биринчи жолу сиз айтып чыгышыңыз керек. Сот реформасы. Өзүңүз да ушудан кыйындык тарттыңыз. Кыйынчылык. Өзүңүз да азабын көрдүңүз соттордун. 2012 жылы Кумтөрдү көтөрүп чыкканбыз деп айтып атасыз. Ошол оюңуз менен түрмөгө түштүңүз деген дагы ойлор бар. Ошол нерсе сизди түрмөгө түшүрдү деп. Улутташтыруу деп атып уужуттуңуз. Аягы эмне болду? Аягы Кумтөрдү улутташтырбайбыз, ал жерде алтын калбай калыптыр деп чыктыңыз. Бул эмне дегенди билдирет? Анда бирөө туралы эле канадалыктарга айтып койбойлу. Ал байкуштар дагы 5 жыл казабыз деп жүрөт. Бирдеки алтын бар экен деп. Бирөө туралы айтып коелу. Анан айында убара болбогула, жок экен алтын ал жакта, калбай калыптыр. Үйүңөргө кете берели, кете бергиле. Кыштын сугунда эмне кыласыңар казып? Деп эле жарыя кылып койбойлу. Алтын калбай калса. Бул жерден өзүңүздүн позицияңыздан кайттыңыз. Бул боюнча сиз кыргыз элине али түшүндүрүү беришиңиз керек. Кыргыз эли сизди ушул Кумтөр боюнча туу кылып көтөрүп жүргөн. Ушуну улутташтырам деген. Ушуну менен Садыр кыйналды. Ушул менен Садыр түрмөгө түштү. Ушул менен Садыр кыргыз элин ойлогон үчүн абдан кыйын кезең жолдорду басып өттү деп. Аягында Кумтөр келди дагы кайта улутташтырбай турган болуп калалы. Андан кийин баралы. Мен бул жерде окуп атам, анткени сиз көп сөз сүйлөдүңүз. Мен андан кийин могу конституцияга келгенде оппоненттериңизди, саясий оппоненттериңиз жөнүндө айтып атасыз. Кандайдыр бир жаштарды чогултуп, конституциянын тамгазын билбеген деп атасыз. Ал жаштар көрсө конституциянын тамгазын дагы билбейт экен. Мейли сиздин сөзүңүзгө макул деп коелу. Андан ары сөзүңүзгө өтөлү. Ошондо. Анан элдик курултай жөнүндө сөз болуп атат. Ал көрдө президент менен парламенттен отчет алат экен. Бирок эч кимге зыяны жок экен. Эч кимге зыяны жок. Органды кармап не кереги бар? Эч кимге зыяны жок. Орган демек эч кимге пайдасы жок орган. Ал отчет алат экен президенттен, төрага жогорку кеңештен. Мейли, сизден отчет алат экен. А сиздин отчетуңуз жакпай калса да, мүмкүн сиз президент болсоңуз. Анда эмне болот? Жакпай калса, андай да мүмкүнчүлүк бар да, жакпай калышы мүмкүн сиздин отчетуңуз. Ошондо эмне болот элдик курултай? Өзүңүзгө кайта кагаз алып келебиз, сиздин отчетуңуз жакпай калдыңыз, жумуштан кетиңиз деп. Элдик курултайды жыйнаганда адискөй конституцияны түшүнгөн элдер аз болуп атат периферияда. Жыйнап, ошолор конституцияны эмес, мыйзамдарды, таможня боюнча мыйзамдарды, башка юриспруденция деген бул чоң илим билбей калат деген сөзгө эми сиз жооп берип атасыз. Ой, эл баарын билет. Азыр билимдүү жаштар өсүп келе жатат. Конституцияны да мынакей түшүнүп алышты деген сиздин жообуңуз. 5 мүнөттөн келди. Анда жанагы башындагы сөзүңүзгө кайта кайталычы. Конституциянын тамгазында түшүнбөгөн жаштар деген сөзгө кайрылалы эми. Демек, эгер сизге оппонент болуп чыгып, ушул шаардын бардыгын түшүнгөн жаштар чыгып, конституция боюнча оюн атса, ал конституциянын тамгазында түшүнбөгөн жаштар болуп калат экен. А эгерде курултайда келип, могу мыйзамдардын баарын отчетту карай албайсы, жок, азыр билимдүү жаштар өсүп келе жатат. Алар мына тез аранын ичинде эле конституцияны дагы түшүнүп алышты деп, өзүңүз 3 мүнөттүн ичинде айтып жатасыз. Ыраттуулук жок болуп атат бул жерде. Урматтуу Садыр мырза, бул кандай? Бизге керек болгондо ал душман кылыбыз келсе, тамганы түшүнбөгөн жаштар. Жок, кайта курултайга керек болгондо, жок азыр деген интернеттин заманы, билимдүү жаштар өсүп келе жатат. Бул эмне деген чапыраштуулук ойдо. Мындай болбойт го деп ойлойм да. Биз ар бир ойду негиз менен, аксиома менен, аргумент менен,
жакшылап, далилдеп, эл түшүнө тургандай кылып беришибиз керек да. Же болбосо өзүбүзгө керек нерсени алып эле сүйлөй беришибиз керек да. Анан кийин премьер боюнча, вице-президент боюнча айтып түшүндүрүп, кагазды көрсөтүп түшүндүрүп атасыз. Сизди бул долбоордо президент аткаруу бийлигинин башчысы деп аталат. Башчысы. Анын үчүн жолугушууларга премьер-министрлери келсе башка жактан, ал жакка да эми барыш үчүн ага дагы премьер-министр деген статус берип коелу. Эми мунун эч кандай айырмасы жок. Вице-президент анан премьер-министр. Кечирип коюңуз, эгерде конституция боюнча президент долбоор боюнча, жана сиздер алып чыккан долбоор боюнча президент аткаруу бийлигинин башчысы болсо, кайсы жерге болсо президент барыш керек. Же дагы деле баягы орустар айткандай, козел отпущение кылалы деп атабызбы? Премьер-министрди. Эми бардыгына премьер-министр күнөөлүү, айдай берели аны деп элди мындайча айтканда жооткотуп, ар бир мүчүлүштүктөрдө, ошондой мүчүлүштүктөр болуп келди, 30 жолу бизде премьер-министр алмашты. Дагы эле ошол жолго түшөбүзбү? Вице-президент эгер силердики президенттик болсо, конституцияңар, анда вице-президент деп коюп алгыла эле дагы президент бардыгына жооп бере берсин. Чет жерге барабы, башка болобу, парламенттин астындабы, жооп бере берсин. Эмне үчүн биз кайта премьер-министр дегенге келишибиз керек? Премьер-министр ал парламенттик башкарууда. Ошол премьер-министр жооп берет анда. Президент эмес, премьер-министр бардыгына жоопкерчилик мойнундалат. А бул жерде дагы чапырашты кылып, бири-бирине сүйлөп алып кетип жатабыз. Деги эле курултай деген бул 5-чи дөңгөлөк, урматтуу Садыр мырза. Курултай бул болбойт, бул курултай. 2500, биз 120 депутатты бага албай жатканда, эми мындан кийин биз 2620 кишини бага баштайбыз. Муну түшүнүш керек да. Кантип даярдалбаган адистер келип алып туруп төраганын отчетуна баасын бере алат. Кантип мен мына депутат болуп иштедим. Ошол жерде дээрлик жарымына жакыны ошолор билчү эмес мыйзамдын маңызын. Анткени кыйын. Мисалы мен соц тармакта иштесем, мен конституциялык укук жөнүндө, башка коргонуу жөнүндө мыйзамдарды мага да кыйын болчу билген. А бул жерде айыл-айылдан топтолгон кишилер келип алып туруп, бир жылда толук мыйзам чыгаруу боюнча өзүнүн баасын берет экен. Бул нонсенс да. Кандай бул болот? Башкача сөз. Биз аксакалдарды унутуп калдык. Аксакалдардын кадырын кетирдик. Биздин салтыбызды аксакал деп төргө отургузуп, алардын үнүн укчу элек. Аксакалдар институтун көтөрөлү. Аксакалдардын баркын алып келели. Мына чоң курултайдын бир кандай бир кеңеш бере турган органдын ушул аксакалдар институту эле аткарып кое алат. Бул жөнүндө дагы айтып келе жатабыз биз ойлорубузду. Соттор боюнча кайта кайрылыңыз. Фильтрлеп дедиңиз. Эми дедиңиз, соттор мурун президент дайындачу, эми фильтрлеп парламент дайындайт. Сиз билесиз да кантип фильтрлейт парламент? Мен билбесеңиз айтып берейин. Ошол ар бир депутаттын эшигин жыртып, соттор суранып жүрөт. Мени колдоп коюңуз, урматтуу депутат, мени колдоп коюңуз, мени колдоп коюңуз. Анан ошол соттор барып акыйкат болобу? Кече күнү чөгөлөп суранып жүргөн соттор ошол парламенттен кайта барып ошол депутаттын тууганы, байкеси же тайкеси соттолуп атса, тиги депутат чалса, эй, сот, сен кече күнү суранып жүрбөйт белең менден, жалдырап жүрбөйт белең менден. Эми сен сот болуп алып, сен акта эми менин тууганымды, мен да сенен суранам десе, сот кантип жооп берет? Ошол сот акыйкат болобу? Соттордун президент шайлайт, парламент шайлайт деген толук туура эмес. Сотту акыйкатсыздык кылабыз десек, анын өзүнүн механизми бар. Менин программамда да бар ошол сотторду кантип акыйкат кылуунун жолдору. Кээ бир механизмдерин айтып келем. Сотту президент дагы, парламент да шайлабаш керек. Шайлабаш керек. Анын өзүнүн чоң механизмин, акыйкат калыс механизмин бүгүнкү күндөгү технологияларды пайдаланып туруп, ошол механизмге беришибиз керек. Парламент фильтрлеп. Парламент фильтрлебейт. Парламент ошол коррупцияга аралашат. Парламент фильтрледи деген сөз, соттордо коррупция бар деген эле сөз. Биз муну толук түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн сиз айтып аткан үчүн мына өзүңүз айтып атасыз. Бир
уюмдун начальник отдел чалып койсо соттор чечим чыгарып атат деп. Чечим чыгарып атат бүгүн дагы. Мына Текебаевдин мандатын ажыратып коюшту. Ошол уланып атат. Өзүңүз мойнуңузга алдыңыз. Демек, сиз болбосоңуз дагы сизге кошомат кылгызы келген сиздин мурунку администрацияда иштегендер чалып аткандыр бүгүн. Өзүңүз көрүп турасыз. Ошо менен өзүңүз ошону моюнга алып тастыктап жатасыз. Андан кийинки экономикалык мунапыс. Экономикалык мунапысты биз аябай рекламаладык да. Ушинтип экономикалык мунапыс берсек, биз бир аябагандай бир жакшы акча чогулат деген ой болду. Жакшы ой болду. Бирок муну дагы сиздин кеңешчилериңиз айтыңыз керек эле сизге. Урматтуу Садыр мырза, биз экономикалык мунапыс менен болгону 150-200 миллион гана доллар чогулта алабыз. Болду. Андан артык сыртсак дагы, канын кессек дагы, коркутсак дагы, үркүтсөк дагы бербейт. Эч ким. Мына айтып коеюн азыр эле. 200 миллион доллардан ашпайт сиздердин счетуңар. Ашпайт. Ага да жетпей калат. Ошон үчүн мүмкүн сиз ошол канча чогулганын да айта албай отурасыз. Сизге анткени сурадыңыз да сиз дагы. Канча чогулду депчи. Ооз каларлык сумма эмес. 10 күн болду деп атасыз иштегениме. Мейли, башка нерсени кылбасаңыз дагы сиз таможнядагы эле коррупцияны токтотуп койсоңуз, таможняда бизге 32 миллиард сом түшөт. Бул абдан чоң бөлүгү. 32 миллиард сом түшөт. 32 миллиардтан бардык эл билет. Жарымысы урдалып атат коррупциядан. Кээ бирлери айтып атыптыр, мен урдап алдым эле, келип акча төлөп берейин. Ана мени куткарып коюңуз деп акча төлөп кеткенди, аны да жарыя кылып айтып атасыңар. Демек, анда бул деген мындай деген сөз да, башкалар ойлоп атат да, урдай берсек болот экен. Кайта барып анан кийин төлөп коет экенбиз. Шайлоого катышабыз, партияны спонсор кылабыз. Анан ошодон өтпөй, бирге жетпей калса, кайта барып ушинтип кутулуп кетебиз деген ойду жараткан жоксузбу, урматтуу Садыр мырза? Демек, ал үлгүнү көргөн азыр таможнянын кызматкерлери. Жапырт ушул жолго түшүп кетсе кантебиз? Миллиондо урдаса болот экен. Миллиардда урдаса болот экен. Анан барып кандайдыр бир бөлүгүн төлөп койсок, биз кутулуп кетет экенбиз деген жолго түшүп кетсек кандай болот? Мамлекет кандай болот? 32 миллиард сомду жарымысы урдалып атканын жалпы эл билет. 32 миллиард сомго биз мындайча айтканда 25 же 35 миллион долларга алмаштырып алдык да. Ошол 32 миллиард сомду. 10 күнүн ичинде ушул таможняны таптакыр коррупциядан чыгарып койсо болот эле да. Оңой эле механизмдер. Убактыгым жоктугунан айтпай атам. Мен өзүмчө сүйлөгөн кечки эфирлеринде ал бардык механизмдери элге түшүнүктүү кылып айтып берип жатат. Андан кийин банктарга 100 миңге чейин кредит алган банктарга сиз айттыңыз, биз 3 айга токтотуп бердик, жардам бердик. Бизде 1 миллиард 200 миң сом бар экен. Анан 100 миң сомго чейин алгандарга биз токтотуп бердик. Процент. Эми ар бир чыккан токтом, ар бир чыккан указ акыйкат болуш керек. Акыйкат болуш керек. Берки 200 миң алгандын мисалы ал акыбалы жакшы деп ойлойсузбу 100 миң алгандан? 500 миң алып күрөөгө коюп, тамын күрөөгө койгондун акыбалы жакшы дейсизби? 100 миң, 20 миң, 50 миң сом алгандан жакшы эмес да. Алар ойлоп отур да, эмне болгон акыйкаттык? Баарыбыз тең алганбыз. Ар ким өзүнүн алына жараша алган. Бирөөгө токтойт экен дагы, процент мага токтобой атат. Бул туура эмес да. Акыйкаттык принцип жок да буда. Мен мындай ойлоп атам. 50 миң, 100 миң алгандар көп. Демек, алардын добушу да көп. Демек, бул шайлоо алдындагы атайын пиар ход. Ошолор эми кандайдыр бир себеп менен сизге добуш берүүгө умтулушу мүмкүн.
Болбосо акыйкат кылыбыздар да бардыгына. Бардыгы тегиз кыйналып атат да. Ким болбосун? Менин жообум ушундай. Акыйкат принциби. Бул акыйкат принциби. Бул бардык жерде сакталыш керек. Ким болбосун? Кайсы жер болбосун? Мен эртең мага добуш берет же добуш берет деген ойду четке кагып туруп, биз калыстык принциптен тайбай алып барышыбыз керек. Өзүбүздүн жумушубузду. Лидершипи деген суроого сиздин берген жообуңуз жакты. Туура иш менен көрсөтөлү дедиңиз. Иш менен көрсөтүңүз. Ушундай жөнөкөй болуңуз. Ушундай элдин ишенимин, элдин сизге болуп жаткан сүйүүсүн иш менен көрсөтсөңүз деген мен да тилек кылам сизге. Ош Когалаңы жөнүндө айтып кеттиңиз. Ош Когалаңында кимдер күнөөлүү, анан ал күнөөсү боюнча жооп бериш керек. Сөзүңүздө мен мындай нерсе мага байкалды өзүмө. Жеке менин оюм. Мүмкүн мен жаңылышып атам. Эми кааласам силерге кылмыш ишин ачам, каалабасам ачпайм. Бул силерге коңгуроо болсун. Билип алгыла дегендей таризде түшүндүм да мен. Эми принципиалдуу нерсе андай болбош керек деп ойлойм. Сөзүңүздө көп жерде бар. Мисалы, Конституция жөнүндө ошол Текебаев жөнүндө Конституциянын долбоору айтылып атканда. Консенсус жөнүндө айтыңыз да, консенсус жөнүндө. Ага биз азыр кайрылабыз, могу Ош Когалаңын бүтүрүп коелу сөзүңүздү биротоло. Эми Ош Когалаңы жөнүндө айтканда биротоло Канкор Бакиевдин кантип жумуштан, кызматтан кеткенин кошуп кетсеңиз жакшы болмок деген ойдомун да. Эмне үчүн биз 2010-жылы окуяларга айтканда, сиз 7 апрелде аттап өтүп, дайыма Ош Когалаңына кайрыласыз. Калыстык үчүн кандай канкор бийлик болгонун, канчалаган саясатчылар көчөдө атылып кетип, анан ошол эл толкунуна жетип, анан кийин 90 баланын өлүмү менен аяктаганын кошо айтып, анан ошого кимдер күнөөлүү экенин да кошо айтып коюш керек деген ойдом. Анткени Б дегендейин аны кошуп айтыш керек. Болбосо ар кимибиз анда өзүбүзгө жаккан жагын алып алып туруп айта бере турган болсок, элде суроо туулушу мүмкүн. Эмне үчүн ошол президенттик башкарууга каршы чыккан жаштар 90дун өлүмү. Эмне үчүн биз эми ошол принциптен тайып, кайта президенттик башкарууга элдин баарын айдап баратабыз деген суроо туулушу мүмкүн элде. Аны да кошо айтып жүрүңүз. Ким кандайча кандай кылып аттырып, ким буйрук бергенин кошо айта жүрсөңүз, анда сиз 10-жылкы окуяларга туура калыстык баа берген болосуз деп ойлойм. Каныбек Иманалиев жөнүндө. Каныбек Иманалиев жөнүндө айттыңыз, иш бар экен. Атандаш боло электе иш жок эле. Эми ал киши президенттикке өзүнүн атын коюп, кандайдыр бир кескин сындар менен чыкты эле, көрсө кылмыш иши пайда болуптур ал кишиге. Эми логика боюнча мен ал иштерден билбейм, так айта албайм. Бирок логика боюнча Каныбек Иманалиев Атамбаевга каршы чыгып, ал кишинин эң жакын көргөн менин президентим деп сүйлөөчү Абдил Сегизбаевга каршы чыгып тике сүйлөп атканда, ошо Атамбаев менен Сегизбаев чогулуп кылмыш ишин таба албай койду эле. Эми сиздер таап атасыздар. Кыска убакыттын ичинде 10 күндө сиздер кылмыш ишин ойлоп таап алсаңар, элде суроо жаралып калышы мүмкүн. Бул атайын мына критика айтып, мына атандаш болуп чыгып, талапкер болуп чыккандан эле табылып калган жокпу? Бул кылмыш иши деп элде суроо туулушу мүмкүн. Андан кийинки суроо күтүлүшү мүмкүн. Анда бул саясий куугунтук башталып калган жокпу? Деген. Текебаев боюнча кайта айтып атасыз. Мына долбоорду, мынакей, сиздин сөзүңүздү кайталап коюп, мынакей долбоор деп 4 жолу көрсөттүк деп атасыз. Менде бир мындай суроо туулат да, сиз ал кишинин Конституцияны
özüne jeke sizdin sözüңüz boyunça jeke kızıkçılığına пайдаланып жазып алган киши болсо, ал $1 миллион Маевскийден алган коррупционер болсо, эмнеге жолугуп жүрөсүңөр? Суроо. Эмне үчүн андай кылмышкер менен сиз айткан? Эмнеге жолугуп жүрөсүңөр? Андай кишини жолутпош керек болчу да. Босогоңузга. Эмне үчүн эки жолу суранасыңар? Келгилечи депчи. Текебаевди. Мен түшүнбөйм ушуга. Же демек эмне? Саясий кызыкчылык болгондо биз бардыгы менен жолугушубуз керекпи? Ким болбосун? İçibizden bilip dursak dagы. Ал жаман экенин. Туура эмес, натура жумуштардын кылганын. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Текебаев мен көргөн жокмун деп айтты долбоорду. Өзүнүн сөзүндө айтты. Көргөн жокмун деп. Сиз 4 жолу көрсөткөнбүз деп айтып атасыз. Эртең Текебаев экөөңөр чечип алсаңар, биз билели, кыргыз эли, ким калпыч экенин. Эгерде Текебаев көрүп туруп, мен көргөн жокмун деп айтса, анда Текебаев калпычы. Эгерде сиз көрсөтпөй эле мен 4 жолу көрсөткөм деп айтсаңыз, анда сиз калпычысыз. Ушуну териштирели кыргыз элинин астында. Ким калпычы экенин билип алалы. Криминал менен эч кандай байланышым жок деп атасыз. Ылайым ошондой болсун. Бирок ошентип бир кайрылуу жазап коюңузчу. Анткени криминалдык топтор элдин арасында сизге үгүттөп, абдан жаман сөздөр менен сындырам, тигинтем, минтем, бүлдүрөм, үйүңдү өртөп кетем деген комментарийлерди карап аткан чыгар, сөздөр менен элдин үшүн алып жатат. Ошондуктан мен сизден кайрылуу күтөм. Ай, криминал, урматтуу деген сөздү беден кошпой деле койсо болот. Эй, криминал, мен силер менен бирге эмесмин. Мен силерди керек болсо, президент болуп келсем, бардыңарды түрмөгө каматам. Баланча, түкүнчө деп аттарында айтып коюңуз. Башкы башчыларынын. Мен силер менен эмесмин. Мындан кийин менин атымды жамытып алып, кыргыз элинин үшүн алган койгула, токтоткула. Ошоңордун барыңар жоопкерчиликке тартыласыңар. Антыста угатам деп жооп берип койсоңуз болот. Бир кайрылуу жазап койсоңуз жакшы болмок, Садыр мырза. Ушундай. Анда чынында эле эл бизде мындай жок экен деп айтмак. Мен бул сөзүңүздү мындайча айтканда кубанып уктум. Менин эч кандай байланышым жок деген. Ылайым ошондой болсун. Эми биз эгерде ушундай чоң жолго бара жатканда, элде кыйчалык заман болуп жатканда, мен сизден бир суранат элем. Сиз баары бир жогорку кызматта элейсиз азыр. Болгонун сиз эргүүдө жүрөсүз убактылуу. Журттун башында турасыз, мындайча айтканда. Бирок сиз ушул атаандаштыкка бара жатканда, ансызда кыйчалыш убакта элди бириктирем деген адам өзүнүн оппоненттерин эч убакта бузуку, балан, түкөн деген эпитеттерди айтпаш керек. Менин оюмча, элди бириктирем деген лидер бардыгын жакшы көрүп өзүнө тартыш керек. Линкольндун сөзүн эстетейин. Жаңы эле кана байран согуш. Бири-бирин бир соғып, бир эле салгылашта 25 000 кишиге чейин өлүп кеткен түштүк менен түндүктүн согушу бүткөндө Линкольн чыгып айткан: эч кимди жек көрбөй, баарыңарды сүйүү менен карап деп. Ошол Американы бириктирген. Эми Кыргызстанда биз чачылып, бири-бирибизге идеябызды алып чыгып, идея таласында салгылашып жүрүп атканда, биз жеке бирөөнү бузуку, башка сөздөр менен сыпаттаганды токтотушубуз керек. Мындай сөз болбош керек. Биз идеялар менен күрөшөлү. Идеялар менен салгылашалы. Биз акыйкатты айтып туралы. Биз чындыкты айтып туралы. Бар болгу. Рахмат. Менде суроо пайда болду. Рахмат, урматтуу Facebook колдонуучулар. Сиздер Садык Шернияз мырзанын түз эфирде кечеги Садыр Нуркожоевичтин сөзүнө болгон өзүнүн комментарийлерин уктуңуздар. Кечинде саат 8:30 биз түз эфирден жолугушмакчыбыз. Урматтуу Facebook колдонуучулары, кечинде 8:30 Садык Шернияз кайрадан түз эфирде суроолорго жооп берет. Азыр тилекке каршы абдан көп ушул онлайн чыгып койгондугубузга байланыштуу суроолорду кечке калтырып коелу. Биздин Facebook баракчабызга суроолоруңузду калтыра бериңиздер. Рахмат.